Assalamu alaikum, hurmatly telegörücüler. Bizdin bugünkü moyektörden kutlu konağı Ала-Тоо aymağın derviş sыңары kıdırıp жүрген улуу тоолорубуздун башында төөлүк тоңгайланган мөңгүлөрүбүздү сактап калуу боюнча чакырык жасап жүргөн замандашыбыз, публицист, акын, журналист, жазуучу Үрстөм Кабылбеков конокто отурат. Үрстөм мырза, куш келипсиз. Рахмат. Ар бир нерсенин сүйлөшчү удулу бар, учуру бар дейт. Мына биз бүгүн сизге экөөбүзгө ушул жерде маектешүүнү насип этип жаткандыгына биз жаратканга шүгүрчүлүк келтирели дагы сөзүбүздү баштайлы. Алгач телекөрүүчүлөрүбүз менен бир амандашып алсаңыз, сизди сагынган Оштун эли, сизди сагынган Кыргызстандын эли мына экрандын артында отурат. Сол ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мынакей түштүк жергесинин эли, жалпы эле кыргыз эли. Мынакей ушул жерге мен жылда мен ушул көп оштук экен деп ойлошот экен. Мен көп келем да бияка мисалы үчүн. Мындай экен, мен таласта төрөлдүм. Бирок эмнегедир өмүрүм ушу Ошко арналып калыптыр да. Себеп дегенде мындай болот экен да. Бир 90-жылдан мен немем өзгөрдү да. Мен мисалы үчүн ак үй, көк үйгө иштебедим. Мен биринчи ислам маданият ассоциациясын ачып, тилибиз, дилибиз, динибиз бир эл деп. Анан карап турсам, ал курсак тойгузбайт экен, анан кийин иштеп жүрөм, ушу мөңгүнү таап, ушу мөңгүнү байлык деп далилдеп келатам да. Анан кызык нерсе мындай да, кызыгы бул түштүк, түндүк деп экиге бөлүп атпайсызбы? Буга ушу тоо неме негизи окшойт да, тоолор турган үчүн да. Анан мисалы үчүн түштүк, түндүк жакта бул социалдык муктаждык бар экен да. Жакшы телевизор алсам, жакшы машина алсам, үйдү оңосом деп. Түштүк жакта элдин немеси жыштыгы чоң экен дагы, бул жерде социалдык, бул жерде биологиялык муктаждык бар экен да. Сөйткөндө көпчүлүк мисалы үчүн карасаң талап, жер аз, курсак тойгуза турган жер эмес ал. Чайынан болуп берип, биякта гиперактивныйраак экен да. Анын үстүнө Союз кулагандан кийин мынакей баардык өндүрүш токтоду, эл жумуш жок калды. Билесизби немеде 97-жылы түрктөр неме уюштурду. Диалог цивилизациялардын баарлашуусу деп. Чыңгыз Төрөкуловду төрагачылык кылып, ошол жерде конвенциялар аралык баарлашуу болду. Ошол жерде поптор, раввиндер, молдолор сүйлөшүп, ушу Фергана өрөөнүндө тынчтыкты кантип сактап туруу жөнүндө болду да. Анан Чыңгыз Төрөкулов мага доклад берди. Бирок мен жетишпей калдым баяндама кылгангачы. Анан баары кеткенде мен жемелейт да, сага дейт. Баяндама берсем, анан окуган ордуна жоксуң өзүң ал бул дейт. Анан мен айтам, Чыңгыз Төрөкулов дейм, бул сиздер кылып аткан ишти кубатташ керек, эң жакшы иш кылып атасыздар. Бирок ал жерде бир эле нерсе бар, бул элдин туруктуулук сактап туруу үчүн бир эле ишти жасаш керек десем, кандай дейт. Мисалы үчүн биздин Мөңгү фондунун программасы боюнча мөңгүлөр сактап туруу үчүн ошо Борбордук Азияда Фергананы квартиралап турган мамлекеттердин күчү менен жанагындай экологиялык жактан электроприборлорду чыгарган өндүрүштөрдү коюп, элди жумушчу орун менен камсыз кылып туруп, татыктуу маяна төлөсөк эле токтойт десем, эң туура деген да. Анысыкандай мен ушул нерсе көп немет, ушул жака келгеним ушундан да келип, баягы ХБКнын талкаланып калганын, тиги неменин насосный иштебей калгандарын көрүп, жаным кейит да азыр. ХБК жерге барсаң эмне кылган, автостоянка кылышып алган ушундай да. Баягы күнү бияка келгенибиз мындай болду, бизде көргөзмө болду. Ушу көргөзмөгө бардык. Эми мындай да көрүп абдан чалайт экенсиң. Биз мисалы үчүн Өзбекстан келиптир, Өзбекстандан келишкендер жанагындай өтүк чыгаргандар бар экен, балдардын оюнчугун чыгарганы бар экен, жанагындай суу жүгүрткүч трубаларды чыгарган ушундай бир өндүрүштүк немелерди алып келиптир да. Биз ак калпак, бир кемпир апанын бир немеси, шырмасы, анан жана жарма, анан күрүч, ушу көмүр экен да, мындай өндүрүштүк нерсебиз жок экен, ошого кадимкидей чысалайм да. Ошондуктан ойлойм да, бияка бир өндүрүштөрдү коюп, элди жумушчу орун менен камсыз кылыш керек деп, анан ушу мөңгүнү байлык деп далилдеп жүргөнүм ошол да. Анан ошондуктан Эми Рүстөм мырза, жалпы элге салам алейкум деп учурашып алайын. Ошентели, себеби эли журтубузда телекөрүүчүлөр дагы түшүнбөй калышы мүмкүн. Баштаганда эле кейиш менен баштады Рүстөм мырза деп. Эми сиздин көкүрөгүңүздө кейиш орну болгон бул
мөңгүдөй бийиктикти карманууга аракет кылган кыргыздын мырзаларынын бирисиз. Биз мына сөз арасында айтылып кетти, урматтуу эле көрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө легендаға айланган Чыңгыз Төрөкулович. Кыргызды жалпы жер аламына өсүп өнүктүк деген мамлекеттердин бардыгына кыргыз деген атты мамындай орноткон атабыз, агабыз, замандашыбыз кечеги бүгүнкү эскерүүгө айланган Чыңгыз Айтматовду бала кезинен ээрчип, бери айтканда шым киелек мезгилден бери ээрчип жүргөн кадимки Рүстөм Кабылбеков бүгүн конокто. Биз ушул арбагулук инсандын, Чыңгыз атабыздын арбагыбыздын ыраазылыгы максатында мына быйылкы жылда 90 жылдыгын өткөзөбүз деген ниет тилегибиз болуп атат. Эскеребиз деген ниет тилегибиз болуп атат. Биз азыркы сөздүн башын ушу Чыңгыз атабызга арнасак дагы, андан кийин биз тиги башка суроо жоопторго өтсөк, мөңгү дагы андан кийинки орунда турса, Оштун кадыр баркы, каада салты дагы андан кийинки орунда турса деген ниет тилекте куттуу конок катары чакырып атабыз Рүстөм мырза. Эми алгач биз Чыңгыз Айтматовдун кагазда жазылган жашоосу, кагазда калган жашоосу эмес, эл ушундай эл огелек жактары. Эл огелек жактары. Анан бул Чыңгыз Айтматовдун ушундай адамгерчилик бийиктиги көрсө, чыгармачылар жөн жерден жаралган эмес экен деген көкүрөгүндө бир сакталып калчу чындыктарды сөз кылып отурсак дейм да. Эми мындай да, бул мисалы үчүн ар бир элдин бир таянган түркүктөр болот экен да, тоголор болот экен да. Мисалы үчүн орустардыкы ким? Пушкин, Ломоносов, Толстой сыяктуу кишилер болсо, биздин таяна турганыбыз ким экен? Бул Манас, Саякбай, Чыңгыз деген биздин алыптарыбыз бар экен да. Мисалы үчүн кимдин Өзбекстандын өтүп кеткен президенти Раматылык жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, Ислам Каримовдун айтканы бар. Мен мындай жазуучум болгондо төбөмө көтөрүп жүрмөкмүн дейт да. Чыңгыз Айтматов үчүн да? Эми бул мындай экен да. Мен жана Чыңгыз хан деген кимдер тарткан киноду көрдүңүзбү? Тиги Кытайлар тарткан кино. Ошол жерде минтип атат да, биздин эл жөнүндө тиги сурап атат да, Мухаммед Шах жанагы элчиден. Бул эмне деген эл дейт? Монголдор дейт. Ошол убакта баары эле тектеш элбиз, окшош элбиз. Баардык көчмөндөр, жортулчулдарбыз да. Десе айтат, ал дейт, мындай ошо көп сөз ал, ошо кыскартып айтканда. Алардын дейт, момундай немеси жок дейт. Ак сарайы жок дейт, сиздикин дейт. Алардын мындай килеми деле жок дейт. Алардын момундай неме түлү деле жок дейт. Алардын дейт, боз үйү бар дейт, эти бар дейт, анан кылычы бар дейт. Алар киши өлтүргүч машинелер дейт, алар чабып эле кете берет дейт да. Анан отуруп анан ойлонуп анан кийин немеге тарыхка карадым. 17-кылымдан беркисин карадым да. Беркисин карасам, ошо эки кишини таптым. Бул Алишер Навои менен Чыңгыз Төрөкулович экен да, бизди дүйнөгө алып чыккан. Өзүнүн баягы мисалы үчүн Алишер Навои дүйнөлүк классикага кирсе, акын катары. Чыңгыз Төрөкулович бул жазуучу катары бизди немеге алып чыкты да. Ага чейин жана кимибиз бар экен, бала сагынуубуз бар экен, бирок ал байыркы замат этига. Оңгулмары да болуп көп нары кетип калган киши да. Ошо Чыңгыз Төрөкулович эми мындай да. Бул кишинин өзүнүн эле мындай турган турпаты. Сиз деле көрүп калдыңыз да, далай жолу сүйлөшүп, баарлашып калдыңыз. Сүйлөгөн сөзү, даже ушу үнүнүн немеси, тембри, ушу тамак жегенден чейин ушундай жакшы кишилер да, жагымдуу кишилер да. Ошондуктан ойлойм, бул жана дүйнөлүк кишилер менен аралашып жүргөн ошол окшойт дейм да. Бул өзүнө алып жүрө алган киши бар болсо да, ички тартиби күчтүү киши болчу. Негизи демей да мындай болот да, бага чыгармачыл кишилерде ички тартип жок кишилер болот. Каалаганда уктайт, каалаганда турат, ичип кеткени бар, ар кандай бар да. А Чыңгыз Төрөкуловичте ички тартип бар дагы кишилер да. Мындай ошонун баарын текшерип туруш үчүн өтө чоң неме керек, дем керек, өтө чоң тарбия керек. Өтө тарбиялуу. Өз тамырын өзү кармап туруш, өзүн кармап турчу да, жанагы бир жакшы кеп бар го, чоң акылды башкарыш үчүн андан да чоңураак акыл керек дегендей. Көп эле немелерде чоң акыл бар, бирок андан чоңураак акыл жетишпей калат да, анан өзүң текшере албай калат да, өзүнүн жүрүм турумун текшере албай калып. Мына мисалы Пушкиндин деле, Есенин деле алсак, ал тургай бир жолу кызык. Мына Саякбай Каралаевди жөнүндө немеде туруп калдык. Сүйүнбай Эралиевич өлгөндө немесинде турсак, тажиясында. Анан Саякбай Каралаевдин немесинин янында туруп калыппыз.
эстелигин. Анан мынтип калдым. Бул киши дедим ушундай бир кыйналып, жакырчылыкта өлүптүр десем, жанындагы киши атын айтпай эле коеюн, бир 4-5 китептин автору, бир 100дөй монографиянын, бир 100дөй статьялардын автору бар, советтик доордон чыккан интеллигент киши да. Десем мынтип калды, атаңы азырайын, келжиреген алкаш богоосун эме болчу деп калды. Саякбай жөнүндө айтты да. Анан мен минттим, ушундай кеп бар экен дедим, мен угуп жүрөм дедим. Бирок бир жолу Чыңгыз Төрөкуловдон сурадым дедим. Чыңгыз Төрөкулов өзүңүздөн гений киши көрдүңүзбү деп сурадым. Десем көрдүм деди. Таң калып ашыгып сурадым. Ал ким дедим, сизден да гений кыргыз десем, ушу Саякбай Каралаев деди. Анан ошондо дедим, сиз айткан сөздү айттым дедим. Аныңыз бир алкаш богоос неме болчу дешет го. Десем, андай кишиге негизи сын такпайт деди. Аны алкаш деп айтпайт, андай кишини ичет деп айтат, ал киши иччи. Анан сөгүнгөн биякта калды, жана колунда таягы менен мындай жоңго салып бермей да бар болчу. Ал борзый, мындай толук төбөлүк киши болчу ал. Андай кишиге сын такпайт деди. Анан мен айттым, мына сиз деле 4 Бул Чыңгыз айтмады сөзү, Чыңгыз айтмады сөзү да. Анан айттым, сиз дедим, 4 китептин авторсуз, кимге Атамбаевка бир кат жазбайлыбы дедим. 1 миллион сом сурабайлык, бир китебиңизди чыгарбайлыкпы десем, бербейт да дейт. Анда дедим, жана сиз айткан алкаш богоос кишиге 100 миллион берип китебин тартып, кинонун тартышып атат. Десем, ойлонуп турам, туура эмес сүйлөп алдым окшойт дейт. Ооба дедим, туура эмес сүйлөп алдыңыз. Ал кыргыз элинин түркүгү, ал кишиге сын такпайт. Ал киши 3 жылдык сүйрөп келип берип таштады, бүттү, жетет. Ал киши билгендей жашаган урусат ага. Мисалы орустар деле Алла Пугачевасын эркелетип жатпайбы? Ошонусу кандай? Бул жерде муну менен эмнени айтып келдик да? Ошо Чыңгыз Төрөкуловдун айкөлдүгү да бул дагы, мисалы үчүн өзүмдөн да гений киши бар деп айтып бере алып атат да. Кээ бир киши айтпайт аны. Менмин дейт да биринчи. Же болбосо бир кызык ошо жерде чыккен бир Чыңгыз Төрөкуловдун ушундай бир айкөлдүк жактарын айтып коеюн да. Мөңгү боюнча тегерек стол өткүзүп калдык Кыргыз Орус Славян университетинде. Анан Чыңгыз Төрөкулов төрага болгон жаткан. Анан ошол жерде академик профессорлор усвоить чыгарабыз десем айтайык, кой Чыңгыз экөөнүн мамилеси жаман. Бекер бусуп алабыз бул тегерек столду. Ошондуктан усвоить чыгарба деп чыгыртышпай койду. Анан тегерек стол бүттү. Бүткөндө мен мындай отурам, анан айт Чыңгыз турдакын усвоить кана деди. Анан тиги кишилер турат, же айта албайм, моголар чыкыртпай койду деп. Анан уруштум мен. Уят эмеспи деди. Мени чыкырбай койсоң болмок бияка деди. Бирок турдакын усвоить отуруш керек болчу деди. Ал киши суу жөнүндө сүйлөп жүргөн деди. Бул киши ошо бир кек сактабаган, ар нерсенин жөнүн түшүнгөн бир бийик адам экен. Өзүңүз билесиз, Рустам мырза, 96-97 жылдарда Ыссы көл шернеси башталбадыбы? Ооба, ооба. Анан ошол Ыссы көл шернеси башталганда анда мен КТРде иштечүмүн. Ооба. Анан бул кишиден интервью алдып, мен биз жашаган турмушта деген көрсөтүмө бул Ыссы көл шернеси боюнча бир топ интервьюлорду шадраңдап жөнөдүк. Азыр дагы иштейт КТРде, оператор бир болобуз. Эми атын айтпай эле коеюн, өзүңүз айткандай. Анан биз барып тиги жерде жанагы музейдин астында, музейдин жертөлөсүндө болбоду беле? Ооба. Анан музейдин астындагы эстеликтин жанында Чыңгыз Төрөкуловдон мен интервью алып атам, маектешип атам. Анан бир 3-4 суроо бердим, ал киши жооп берди, бир 15 мүнөттөй экөөбүз маектештик. Анан маектештик. Андан кийин жертөлөгө түшүп жанагы музейдин астына келген ошол мезгилде муну КМШ өлкөлөрүнүн бардык жазуучулардын төрагалары, сырттан адамдар келген, алардын бир тобунан маектештик. Бардыгынын үнү бар дагы Чыңгыз Төрөкуловдун үнү жок, барып монтаж. Анан эми жаштыктын дымагыбы, эртеси барып атпайбы? Бул Чыңгыз Төрөкулов Казакстандын, Өзбекстандын тиги бул мамлекеттердин жазуучуларынын төрагалары менен басып келатат. Анан барып туруп Чыңгыз Төрөкулов интервью алып коесузбу дедим. Десем, кечегичи дейт. Кечегичи дейт. Анан айттым, кечегинин үнү жазылбай калды. Десем, макул анда деп жанындагы конокторун сиздер баса туруңуздар деп коюп турган. Экөөбүз дагы бир 10 мүнөттөй маектешкен учурубуз бар да. Эми мен муну менен эмнени айткым келет? Мына биз бүгүн Чыңгыз атабыздын арбагын ыраазы кылабыз деп сүйлөп жаткан сөздөрүбүздө бул дагы кагазга жазылбаган, менин көкүрөгүмдө калган бул кишинин жөнөкөйлүгүнүн бир мисалы катары айтып жатам да. Эми өкүнүч
Мурдагы бир 20 мүнөттөй сүйлөшкөн сөзүбүз мурункүнкү жазылбай калды. А кийин бир 10 мүнөттөй сүйлөшкөн сөзүбүз жазылып, анан ошону эфирге берген учурубуз болгондо, эми сөзүңүздү алабыз. Мен бул киши деген эми ошондой бар ар тараптан бир берген киши экен да. Мисалы үчүн мына туура айтасыз. Ал кезде жаш экенбиз, сезимге жетеленип жүргөн кезибиз экен, курч экенбиз. Азыр мынакей сиз экөөсү сезимге талдоо берип калган кишилерибиз да. Жаш өттү. Жаманбы жакшыбы жашоо басып өттүк. Бирок ошо курчтуктун немесинен карабай экинчи жолу бет алып барып атсың да. Туурабы бүгүнкү күн болсо мүмкүн таң көрөй. Ит болуптур, кой эми өлүптүр деп эле тим болмокчу да. Анан эми чыке жөнүндө айтып берсе бул эмне мындай да, бул мисалы үчүн Манасты канча айтсак, канча окусаңыз ошончолук эле кире бересиз. Ар кандай бирдеке таба бересиз да. Бул чыкең мындай экен да, өлүп кызмат кылган кишилер болот да. Мисалы үчүн мына Манас ата өлүп кызмат кылып атабы, чыке деле ошондой даражага жетип калган киши да. Мунун өзүнүн атын эле пайдалануу өзү көп нерсе да. Мисалы үчүн бир неме кызык нерсе да, жана Манастын бир кызматы. Өлүп жатып деле кызмат кылат экен да, калмактар талас чабабыз деп келет экен. Анан келет ошо кезде неме деген бар экен, туугандоо деген бар экен да, туулу кандаш керек. Таап келгиле бирөө дептир. Ошондо бул чүй тараптан бир 4000, Чымкент жактан бир 4000 чыгып, бир 8000 киши талас. Ал убакта эл аз да. 4000 8000 атчан деген көп атчан да. Тып-тып эле кылып коймок окшойт да. Анан бирөө жетелеп келишкен Кудай берген деген. Анан ошо кезде эле бар экен акыркы сөз деген. Кана акыркы сөздү айтып ал деген да. Мен бир Манас айтып алайын дейт экен, айт дейт экен. Ошол менен бир күн айтат экен. Калмак таң калат экен. Анан жанындагынан сурайт экен, бул бүтөбү дейт экен. Десе бул да бир ай айтышы мүмкүн муну дейт экен. Кааласа 2 айда эле айтып берет муну дейт экен. Анда Кудай урган. Ушунчалык оозунда кеби бар кишини өлтүрүш бул күнөө го, ошо карасаң ал мусулман деле эмес, эмес, бирок киши экен да. Болбойт дейт муну өлтүрүшкө. Сөз жетип атат. Сөз жетип. Деп кел токтот албагың болду, сен сөзүң түгөнбөйт турбай, акыркы сөзүң көп экен. Отур мындай деп анан ошондо жана Эрсолтоновдун атасы ошо кишинин айылын жылаңаш жаап, кызын алып кетип, жана Тагайматка алып берип койгон экен да. Анан айтат экен, ай, болуптур дейт. Мен алда кебеңди көрүп түшүндүм. Ошондуктан дейт экен, мына могу кызды алып калгыла болуптур. Бирок могу жылкыны айдап кетем дейт экен. Бирок айылыңарга тийбейин дейт экен. Бир гана суроо, эгер ошо кыздан кыз төрөлсө, бизге бересиңер куда болобуз, кайчы куда бололу деп. Ошентип Манастын арбагынын бийиктиги ошо өлүү болсо да алып калыптыр да. Ошондой эле Чыңгыз Төрөкуловичтин бир кызмат кыла турган жерлери бар да. Мисалы үчүн биз азыр алып жүрөбүз, Чыңгыз Айтматовдун керези мөңгүлөргө арзуу деген. Ошол нерсени аткара албай жүрүбүз да, мен ойлоп атам, ошо Олже Сүлейменовго чейин чыксамбы деп атам да. Себеп дегенде бир күнү мындай болот. Аппендичилиги деген ушул жерде азыр кызык сөз болот да. Тиги Чыңгыз Төрөкулович мага мындай кагаз жиберди. Бала келип алып келип берип кетти. Ачсам, Олже Сүлейменовдон кат экен да, жерде айтылып атыптыр. Астанада бир гинекологический центр ачып атабыз, борбор ачып атабыз, ошол жерге мүчө болгула деп чакырыптыр. Деп койдум да, анан эртеси күнү апам үйдө болчу. Мен апам көп окуган киши эле, ушу мен көп окуткан киши ошол болду окшойт. Бул Чыңгыз Төрөкулович толук окуп чыккан киши да. Отурган бир 80дей киши алда. Ошол жылы өлүштү, экөө тең өлдү да, ошол жылы. Анан телефон чырылдап калганын алсам, Чыңгыз Төрөкулович экен, тияктан чалып атат, Бельгиядан чалып атат. Алдыңбы катты деди, алдым деди. Анан кандай деген оюң бар деди, бул кошул деп атат, тиги десе эле мен мисалы үчүн мөңгү деген бул Манастан дагы, Чыңгызстан дагы баарыбыздан улуу нерсе да, биздин чоң аталар келип отурган жер да. Бул да кыргыз элинин бир таяна турган бир чирик дүйнөнүн, кор дүйнөнүн немеси да, кору да. Анан мен мындай айтсам, тигиндей айтсам деле кыңк-мыңк деп неметип атат. Анан мен чын эле жарылдым. Кыйкырып атам да, эми чын ким деп атам да, Олжес ким деп атам да, Олжес ким, сиз кимсиз, билесизби, өзүңүздүн кадырыңызды билген кишисизби, сиз деп атам, бул мөңгү. Да, бардыр дедим, Ала тоодун мөңгүсү Казакстанда анча-мынча, бирок мөңгү биздики. Сиз экөөбүз мурда ачкан болсок бул фондду. Тим более Чыңгыз Төрөкулович берди неме, юридический тарап. Юридикалык тарап болуп эсептелет да. Мөңгүдөй. Паспорту менен өткөндө көзөмөлдөө кеңештин төрагасы да. Деп атам, анан жарым саат сүйлөштүк экөөбүз.
Анан койдум да, телефонду койсом эле апам минтип отурган, угуп отургандагы сен Чыңгыз Төрөкулуш дегениңе караганда Айтматов менен сүйлөштүң да, деди. Анан ооба дедим. Сен өлүгүңдү көрөйүн деди. Анан эмнеге? Ошондой киши менен дөшөнүп сүйлөшөсүңбү деди. Анан мен айттым, сөктүмбү дедим. Жок, сөккөн жоксуң деди. Анан жана сөздү айттым, мөңгү деген дедим, бул Манастан дагы, Чыңгызстан дагы баарыбыздан улуу нерсе бул. Бул Алмуздактан келаткан оокат, биздин пешенебизге буйруган мүлк бул. Ошо жөнүндө сөз болуп атпайбы десем, мынтип коет. Алда бир апенди экен, дейт. Десем, мен нече эле трубканы коюп таштамакмын дейт. Сени угуп отурбай эле. Сени угуп отурбай эле коюп таштамакмын дейт да. Сөйткөндө ал кишилер үчүн Чыңгыз деген бул киши кол жеткис нерсе болгон да алар үчүн. Мисалы үчүн ошо кишилер ушинтип берет эле да, жаш кезде билесиңби, жаш болдук, мас болдук дегенде, ойкуштап турганбы, жалын кан сапырылып турган кез экен. Жанында турган тоонун кадыры жок деген. Да, анан ошондо ушинтип берет эле да апамчы, ушу көпсө дейт Чыңгыз Төрөкулович көбүш керек дейт да. Ошондой жөнөкөй болуш керек дей берет эле да. Чын эле да, көпсө ошол көбүш керек эле да. Былк этпеди го чиркин. Ушундай бир коргошундай болгон бир томпой киши экен да, оор киши экен да бул киши. Саякбай атабыз мөңгүнүн астында ким эле, Чыңгыз атабыз мөңгүнүн астында ким эле. Булар келип кетер пенделе бул Алмустактан бери келаткан түбөлүктүүлүккө оңгу болуп берген, миңдеген, миллиондогон жылдардан бери ата-бабаларыбызга азык болуп берген, бүгүнкү муундарга азык болгон, эртеңки муундарга жетип калабы, жетпей калабы, мунун тагдыры кандай болот деп түйшөлүп жүргөн инсандардын бир катары жан дүйнөңүздү жарып чыккан ачуу сөздөрүңүздү ушу Айтматовго да кабатканыңызды айтып атасыз. Деги эле мөңгүнүн кадыры, орду жөнүндө өзүңүз акын катары жүрөгүңүздө сактап калган саптар менен баштасаңыз дагы, анан мөңгүнүн таржымалына өтсөк. Мындай да, бул эми мындай экен да, бул биз бир бактылуу эле экенбиз да. Мисалы үчүн бир элдин интеллектуалдык деңгээлин анын поэзиясы менен ченейт экен да. Мисалы үчүн орус эли, Пушкин баары үчүн бул орус эл экен да, ошон үчүн булар кылы кечайбайт да. Пушкин кылып экен да. А поэзияда да бөлүнөт экен да. Поэзиядагы эпос, миф, лирика, ода деп бөлүнөт экен да. Ошонун эң чокусунда эпос турат экен. Биринчи баскычта эпос турат экен да. Анан могу алакандай болгон төөнүн көзүндөй болгон эл дүйнө элине, мисалы үчүн Махаткараттан 8 эсе чоң. Тиги кимдин Гомердин Одиссеясы менен Илиадасынан 32 эсе чоң. Манас эпосун дүйнө элине алып келип берди да. Бул эми 32 8 эсе деген бүгүнкү эле салыштырмалуу нерсе да. Бүгүнкү эле салыштырмай. Манас айткандан кийин гонорар алыптыр Саке, 2 куржун. Эки көз толтура. Анан Академия наука келиптир. Анан коюптур. Анан бир бөтөлкөсү бар экен, муну ачык эле айтып берели. Мындай өтө ичип кеткен киши эмес, бирок ичкен киши экен. Анан алып койгон, отургузган айтат эмиш. Силер акмактарсыңар, акмак турбайсыңар. Баардыгын карап, эмнеге? Акча берет деп айтсаңар 2 эсе көп айтпайт белем, 3 эсе көп айтпайт белем дептир да. Ал деген эми түгөнгүс нерсе да бул деген. Бул айлап жылдап айтып бериш мүмкүн болчу да. Ошону кыскартып жатышып, ошондо ошончолук деңгээлде айтып атат. Демек биз эң дүйнөдөгү интеллектуалдык деңгээлде астыңкы эл экенбиз да, ошонубузду билбей жүрөбүз да. Бул жанагы элди идентификация кылышыбыз ошол. Анан кийин эле мисалы үчүн бизге деген момундай кылып туруп. Мисалы үчүн мына гундар деп, бул гундар бир эл эмес, гундар деген көп элдин бирикмеси. Ошолор эмнеден кетти? Булар биз Европа тегистиктерине бир согуш ачып барган жокпуз. Бул аба ырайынын өзгөрүшүнөн жер которуп жүрүп отурдук да, 100 жылдап жеттик. Жай тистеп жүрүп, жолдон майделдерди кошуп отуруп, оңбогондой көп эл келди Европа тегиздигине. Баламбер келди, Улдин кеңейтти, Атила бийлик жасады. Булар эмне кайтты булар бияка? Жөн эле кайткан жок. 80 жыл бийлик жасаптыр. Ошондо эки урун бирдей биринчи жолу салык төлөдү буларга. Кайра кайтканын ойлойм. Булар жанагы ушу Манас деле айтат экен, алмуздак деген сөз бар да. Алмуздак деген. Булар демек муз доорун көргөн элбиз биз. Мисалы үчүн орус менен Кытай саны менен көп болсо, биз байыркыбыз менен улуу элбиз да. Байыркыбыз менен улуу элбиз. Ошо жерди бар бир муз каптарын, суу каптарын билгендер кайра кайталы дегенде өзүнүн жерге эле кетелик кой. Эң жакшы жерге деп келди да. Ошол жерде эмне бар? Бул музга тумшугу такалгандан кийин, да. Ошол жердин мөңгүсү бар турбайбы бул элдин? Бул деген чирик дүйнөнүн кору да.
Бул эң чоң байлык. Ошого мисалы үчүн бул алтын тиги муну касууду токтотуш эле керек болчу. Мисалы үчүн согуштан кийин толук талкаланганына карабай Германия менен Япония чыкпады, аларда кен байлык деген жок. Анысыкандай эле биздики ушул мөңгү бул байлык, түгөнбөгөн байлык. Бу жерде Чыңгыз Төрөкулов сурайт. Бу канча дейт, болуп туруп, уну байлык эле байлык дейсиң, канча оокат жатат дейт, бу жерде пул канча болот дейт, акчасы дейт. Мен айтам, Чыңгыз Төрөкулов муну орустар айткандай жана возобновляемый вид источника дегендей, бул бөксөрүп толуп туруучу оокат. Бул эгерде канча кылым жата турган болсо, бу жерде эми 30 триллион акча жатат. Орба курган. Эмне мынча байбыздар, эмне мынча жаман жашайбыз дейт. Бул дейм мен баягы советтик совковый привычка деп атпайбыз, совковый өнөкөттөн чыга албай атабыз. Бизге окшогон, мисалы үчүн, калкынын саны 70 миллиондон өткөндөн кийин бул күчтүү мамлекет деп эсептелет экен да. Биз 6 миллионбуз. Мен гүлдөгөн Кыргызстанды көрүшүм мүмкүн, бирок сөкөсүн өмүрүбүз жетпейт 70 миллионду көрүшкөчү. Туурабы? 100гө чыккан күндө деле биздин балдар көрөрүнө деле менин көзүм жетпейт да. Бирок бай болушун көрсөк болот да. Демек, бизге окшогон асел кандай болуш керек? Ийкемдүү, акылдуу, ыкчам, билимдүү болушубуз керек да. Ошондуктан биз Анан бир муштумга бириккен биримдик. ии да. Ошол жана бир муштумга бириктире турган ушул мөңгү туура түшүнгөн кишиге идеологиянын баш, мисалы үчүн мөңгүлөрдү сактоо бул улуттардан үстөк идеология болуш керек да. Буга кыргыз эле эмес, өзбеги, тажиги, казагы, бул Борбордук Азияны мекендеп турган мамлекеттин баары. Кимиси бир тамчысын ичсе. Ии да. Биз себеп караңыз. Мына Евро-Азия континенти, эң чоң континент да, ошо Европа-Азия континентинин чок ортосунда туруп атпайбыз дагы. Бизге океан деген алыс болгондуктан алып келген сууду ичиш бул акылга сыйбаган чындык да. Бир. Себеп, мына мисалы үчүн жерди 50 жолу муз каптагы болгон дейт да, 50 жол. Ошонун акыркысы 2 такилип бар экен, бирөөнүндө 12 000 жыл илгери дейт, бирөөнүндө 30 000 илгери болгон дейт да. Ошондо адам баласын аман калган немес ушу Борбордук Азияга келип жан сакташканда. Бийик да, биз деңиз деңгээлден өтө көп бийик турабыз. И таза суу бар мисалы үчүн. Суу. Мисалы үчүн, чоң суудун үстүндө суусап отурган деле оңбогон иш да. Мисалы үчүн, Чыңгыз Төрөкулов жана деңиз бойлоп жөрүткөн ала дөбөттө мулгундар жатат. Океандын үстүндө суусап өлүшөт эмеспи, океандын үстүндө. А бул эң таза суу да. Бүгүн мисалы үчүн бизде Кыргызстанда жердин астында 4 көлүбүз бар мамлекетпиз биз. Эгерде бирдекөз жердин астында сордуруп иче баштайбыз. Өзбекстан 94% кирген сууну ичет дагы, Тажикстан 90, Түркмөнстан 98% кирген сууну ичет. Бул биздин кызыкчылык эмес, биз алардын кызыкчылыгын ойлоп атабыз да. Ушуну жайылтыш керек да. Демек, бул мөңгүлөр деген мөңгүлөр сакташыбыз эмне үчүн керек? Ушул жерде келечекте адам баласынын рассалык өзгөчөлүгүн сактап кала турган жер бер. Вот ушуну дүйнө элине жеткизиш керек. Анын үстүнө билесиз да, мынакей Совет доорунда согуштан мурун, согуш учурунда, согуштан кийин бизде жана уранды касып алышып жатып, өтө көп уран саркындылары бар да берде. Жана согуштук аракет жок регион деп деме кылуу боюнча, жарыялоо боюнча оңго кайрылуу жасап атпайбыз. Чыңгыз Төрөкуловдун колу бар ал жерде. Ушуга чейин биз унчукпай келдик мейли. Ошол эмне үчүн айтылып атат? Себеп дегенде, эгерде бул жерде согуш чыга турган болуп, мына Баткен окуясы учурунда билесиз, 2 самолет учуп кирип, Каратейит деген айылда 2 үйдү бомбалашып алып, бизге мындай нота жиберишти, жаңылган жарылуу болуп калды деп. А эгерде ошол барып бир хоско тийип жарылса эмне болот эле? Анда Сырдария 500 жыл ичкенге эмес, сугарганга жарабай калат. Мындан ким жоготууга учурат? Мындан адам баласы жоготууга учурат. Кыргыз эмес. Кыргыз эле эмес, өзбек дагы эмес, дүйнө эли. Себеп дегенде, жер бетинде кандайдыр катуу катаклизм болсо, адам баласын жан сактай турган жер болуп атпайбы? Ошо жөнүндө жарыялашыбыз керек дейбиз. Чыңгыз Төрөкуловдун бийиктиги ушул болчу да. Мисалы үчүн, Академия наукта Чыңгыз Төрөкулов өлгөн жылы 10 ноябрь илимдер күнү деп айтылат экен. Ошол жерде илимий катчысы болгон бул ким деген? Исабек Ашимович деген өзү доктор медицинских наук, доктор философских наук. Ошо Академия наукта неме экен? Илимий катчы экен. Анан ошол мага доклад берип калды. Анан бардым, анан отурсам айтат, мен дейт Чыңгыз Төрөкулович өлгөндө 2 нерсеге кейидим дейт. Биринчиси дейт, Чыңгыз Төрөкулович өлүп дейт, Кыргыз эли эле эмес, жалпы Борбордук Азия эли жоготууга, чоң жоготууга учурады дейт. Бул биздин таянган тоо. Борбордук Азия элинин таянган тоосу болчу бул кишиге толук эмес.
Экинчиси дейт, мен кейгенде сени ким түшүнөт деп кейим дейт. Мисалы үчүн дейт, академик Маматканов дейт, бул суу боюнча астына киш салбайт, ал корифей дейт, суу боюнча. Мисалы үчүн медицина боюнча мен менен талашка түшө албайсың дейт. Мен доктор медицинских наук хирургмун дейт. Бирок ошол экөөбүз биригип сен жазганды түшүнбөйбүз дейт. Бул Чыңгыз Төрөкулович эле түшүнчү дейт. Мына 10 жыл болду, кыйынчылык эле болуп келатат, бирок суу кодексине кол коюп атканда дагы эл дагы бир түшүндү да. Бүгүнкү күнү мөңгү өтө актуальный маселе катары турат да. Биз мөңгүнү көздүн карагендей сакташыбыз керек. Ошол жана суу кодексине неме алуу менен бир нерсебизди канатымды кести да, себеп дегенде мен мындай да, биздики мындай болот атпайбы? Готфрид Мерцбахер атындагы коомдук экологиялык мөңгүлөрдү сактоо мөңгү фонду. Мен атайын фонд катары Кумтөр менен соттошуп бир 10-15 миллиардка чейин сууруп алайын деп аткан. Негиз Мексиканский заливде нефть агып бараткан труба жарылып кетпеди. Биринчи транш 7,5 миллиард төлөп беришти. Азыр 54 миллиард төлөткөн жатыр. Жер мынакей, жер бети. 72% суу деп эсептелет, туурабы? Ошонун үчүнөн 10-15 эле пайызы бул таза суу, тусу жок суу, пресная вода. Ошонун ичинен 0,3-0,5% эле бул питьевая вода, иче турган суу. Мисалы үчүн Москва реканын жатып эле ичип сусу иче албайсың да, курттап кетпейсиңби? Биздикичи. Крандан ичип атпайбыз биз. Крандан эч ким иче албайт да. Баягы мазары жакын арыбайт, базары жакын байыбайт болуп, көп нерседин кадыры жок болот экен да. Кадырлай албай жүрөбүз. Бирөө үчүн бир тамчы суу деген чоң нерсе да. Мына эртең эле келет, мына Чыңгыз Төрөкуловчтуку бар го, ошол жерде мынтип айтат, Чычкан эке суу берчи, Чычкан эке суу берчи деп бир неме бар го, океандын үстүндө калышат эмеспи багы? Ошондо ушу жери бар, жана Чычкан эке суу берчи деген жомокту айтып берген. Эртең бизге деле келишкен турат да, Чычкан эке суу берчи деп. Ошондо айтабыз, суу жок, суу жок. Питта тамчы, питта сум, экитта тамчы, экитта сум, целый куча 10 сум, суу жок. Десең айланын алтынын көтөрүп келип бербейби? Ал үчүн эмне кылыш керек? Туура саясат жүргүзүп, биз бул өзүбүз жөнүндө эле ойлошубуз керек. Бул баарыбыздын оокатыбыз. Ошого булардын көңүлүн буруп, бул мөңгүлөргө түзүк мамиле жасаш керек. Бул мындан келди, ошол жалпынын оокатын сактап турган кампачы сыяктуу туйлабыз да биз, кандай дейсиз? Кампачы. Себеби кампада жыйылып турган мөңгүбүз турат. Биз ага күнөөлүү эмеспиз, ушул жерге биз отурукташып калганбыз. Бул биздин чоң аталарыбыздын көзөмдүгү да. Ошо Европа тегиздиктеринен тарап кетишкен. Бирөө мынакей жакынкы чыгышты көздөй кетти, бул мынакей Түркия, Мүркия болуп, бирөө ошо Европа тегиздигинде калды, бирөө Кавказда кетти. Мына биздин чоң аталар келип, именно талаада тияк биякта калбай, ушу мөңгүнүн түбүнө отурушуп атпайбы? Хан Теңиринин түбүнө отурушуп атпайбы? Хан Теңири. Эми бул Рустам мырза, элибизде айтыла келген ата-бабаларыбыз улам кийинки муундарына эскертип келген эл башы болгуча суу башы болчу деген улуу сөз бар да. Ооба. Туурабы? Ооба. Ошондо турбай биздин бийиктигибиз, бул мисалы үчүн мен ойлойм да, мисалы үчүн бизди мындай экен да, бизге совет доорунда мындай кылды, тамга таанытыптыр да, ушу китеп окусун деп. Кат жазалсын деп. Математиканы үйрөнүп туруш, тыйын эсептегенди билсин деп. Бирок терең билим бербей койгон турбайбы бизге? Терең билим бербей коюптур да. Биздин ошо терең билимибиз ошо Манаста ятат экен да. Ушу Манасты чукуп окуп келгенде, Манас видение деген институт жакшылап каржылап туруп окутса, ошонун ичинде бир ой оңбогондой оокаттар жатыр да. Ошо жанагы жасылып атпайбы ырлар? Ошонун арасын окушубуз керек да, арасында көп кыпчылып жаткан акыл бар да ошонун ичинде. Бул табышмактанган философиялык каттамдар, да. Мөңгүнүн катмарындай. Да, мисалы үчүн биздин элде мындай турбайбы? Ошол немесибизди жоготконбуз да, касиетибизди. Мисалы үчүн чоң мамлекет, кичинекей мамлекетти басып алганда спирт завод салып таштайт турган элди ичирип таштайт турбайбы? Ансыганда 70 жылдын ичинде биздин генофондду талкалап коюшкан да. Силер деген котон жара болупсуңар, анан силер деген бир жанагындай бир деме эфир аркылуу тиштебизди, арсайтып анан жиликти момунт жеп аткандарыбызды көрсөтүп мындай басмырлап немебизди тепсеп койгондо, намысыбызды тепсеп койгондо. Кул мүнөзгө апарган дегенде айтайын деп атасыз. Башкарганга оңой да. Ичип жүргөн кишини башкарган оңой да, иче берет. Куюп берип кой десе, куюп алып ичип алса, бүт ага эмне керек, кайсы проблема. Ошол сыяктуу нерселер бар да. Атак биз ушу Манасты, могу тарыхты карап чыгышыбыз керек экен да. Тарыхсыз эле бул европалыктардын кызыкчылыгына жасалып калган да.
болбосо биз деген өтө ички маданияты бийик элбиз да. Анан мисалы үчүн мен тойлойм да, мисалы үчүн бүгүнкү күнү биз даже ал тургай моого чейин жетишибиз керек да, түрк элдери деп атпайбы, түрк элдери. Бул бир эле элбиз биз. Баягы орустар айтканда разделяй властвуй дегендей, чоң мамлекеттер бизди атайын жарып, ар бирибизге ар кандай тарых берип туруп, кагыштырып турат да, мындай кагыштырып. Ынтымагы жок болсо экен булардын деп. Сөйт дегенде мындай болуптур да. Мына Чыңгызхан кармады да бүт дүйнөнү. Андан кийин Темирлан кармады. Ошо Темирландын убагында европалыктардын акылына жеткенде, булар бириксе жаман радикальный эл турбай, шырлы активный эл турбай. Булар Европага чейин кирип кете берет турбай. Ошондуктан буларды бөлүш керек деди, ажыратып. Жана мисалы Устукандап коюш керек. Чыңгызханды эмне үчүн кытайлар тартты? Чыңгызхан Кытай элин бириктирди да. Себеп дегенде Кытайлар карасаң булар акылдуу эл экен да, ошо Чыңгызханга карачы деди. Деди, кичекей талаада көчмөн элдерди бириктирип Кытайды басып алды деди. Мисалы үчүн мына монголдор деп атабыз, Бул кыргыздын ичинде кыргыз болуп кеткен байыркы монголдор бар. Монголдордун ичинде монгол болуп кеткен байыркы кыргыздар бар. Тектеш эл экенбиз да биз баардыгыбыз. Ошондуктан ошол өңүткө чейин алып келиш керек, тарыхты караш керек да кайрачы. Ал болбосо өзбек, казак, түркмөн, тиги башкыр, булардын баары эле бир эле элбиз. Бир элбиз. Биригишибиз керек да бул. Биригишибиз керек. Ошого кызмат кылып бере турган мына мөңгүлөр. Суу эртең келет, баардыгы суу керек. Бүгүнкү күнү мына 4 миллиард эл таза сууга кириптер болсо, 1 миллиард эл алып келген сууну ичет. Биздин регионго алып келген сууну ичиш бул акылга сыйбаган чындыкта. Кантип алып келебиз канча сууну? Талаанда сугарыш керекпи? Суудан башка оокат дагы бар да. Нан өстүрүш керекпи? Эми Рүстөм мырза, мына мен суроонун башында сизге акын катары şu мөңгүдөн чыккан мөңгүдөй bir тунук саптардан бирин экинди окуп бериңиз дедим эле. Сиз эми эл журтубуз, замандаштарыбыз сизди акын катары дагы жакшы билген адамдарсыз. Кыргыз мухиттерге жеткен эл, найза сайып далай жерди кескен эл, бешиктеден ат жалында боз үйдө эдил жайык эне сайды кечкен эл. Туу чокуз ай көл манас баш болуп, ала тоону мекендөөнү чечкен эл. Ала тоодо улуу мөңгү кар жатат, кылым арткан шаттык жатат, зар жатат, демиң катып зоокалардын ичинде Кудай арбак, акыл намыс ар жатат. Кимдир гана суктанып көз артпаган бул тоолордон жашоо тарап таң атат. Эл баш эмес, суу баш бол деген бар. Демек ал сөз атам бар да энем бар. Аба суу күн ден соолукка сеп болот. Жаңылбаган биздин ата бабалар. Мөңгүм бактым, ал байлыгым мактанам, андан мурун мактанууга элим бар. Жылдар өтүп, башкы байлык суу болор, суусубардын көтөргөнү туу болор, жашоо башы жатат достум тоолордо, дайра сайса талаа соолуп куу болор. Суу ден соолугу жок элдин караан басып, келечеги чуу болор. Бул ыйык эл, калпактары мөңгүдөй, челип турган айды көктү жылдызды, кышкы тоолор, элечектен энелер, капшытынан агып турган ырыскы. Кыргыз десе эске түшөт мөңгүлөр, мөңгү десе элестетем кыргызды. Мына мөңгү кийип отурасыз го берде башыңызга. Урматтуу көрүүчүлөр, Кыргыздын патриот уулу, бүгүнкү күндө мөңгүнү сактап калуу боюнча чыркап жүргөн Рүстөм Кабылбековдун ырлары деп түшүнөлү. Ата бабаларыбыздан мурас калган улуу байлыктын кадырына жете албасак, эртең ошол бир тамчысы 1 сом деген, 10 тамчысы 10 сом деген күнгө дагы келип калышыбыз бул алыс эмес. Мына ошол алыс эмес күндү эскертип, эстетип, ошону чыркырап айтып турган бүгүнкү замандашыбыз Рүстөм Кабылбеков мырза. Рүстөм мырза, биз бир мөңгү бийиктикти айтабыз деп, экинчи бир бийиктикке өтүп, биз ошо бийиктиктен бийиктикте бүгүнкү маегибизди улап келе жатабыз. Эми сиз кыска мына жана кармалаганга аракет кылдыңыз эле. Жаша ошум түбөлүккө жашагын деген өзүңүздүн şu бул жерде бир атайын поэмага айланган бир топ чыгарма экен. Кыскартып бир 3-4 куплетин окуп берсеңиз дагы, анан биз сөзүбүздү жыйынтыктайлы.
Бұл деген окулда калганырда мына оштун 3000 жылдыгына жазып элем. Жашаушум түбөлүккө жашагын. Сааттар күнгө, күндөр айга алмашып, айлар жылга жыл кылымга жалгашып, үзөңгүлөс жакшысы да жаманы тагдыр келет мезгил менен кармашып. Зобололуу Ош шаарына улуу той келди бүгүн 3000-нчи кырдашып. Айткан оңой, майда сөз көп аргандай, миң жылдар бүгүнкүгө жалгандай, кечеги жок азыр эле баарысы, даяр бойлон көктөн түшө калгандай. Жок жарандар, тарык жолу табышмак, шатысы жок, күнгө чыгып баргандай. Кылымдардан кылымдарга босого, Ош калаасы күбө болот ошого, карт тарыхты тулкусуна чөгөрүп, тоолор жатат, окшоп төөгө ботого. Ал муздактан күн менен бир ойгонуп, кошо жаткан жүзүн чайып жошого. Ушул жерден өткөн хандар, даткалар, пайгамбарлар, олия, айкашкалар, Сулайманды түнөк кылып бир убак бабыр жүргөн дагы нечем башкалар. Уулдар шер, баатыр болот кыздары, Курманжандай калыс сөзү таш жарар. Ушул кала бүткөн демден дубадан, түнөк алып далай кербен чубаган, торколуу жай 9 жолдун томокен, кыргын сүргүн далай дубал ураган. Эл айткандай хандар бектер өтүшөт, калк түбөлүк чачылганды кураган. Нечен сулар акты ошун баягы, бөксөрбөстөн мелк калп толо аягы, 30 кылым атойноктон өтсө да, даг астыда түгөнбөгөн баяны. 1000 жылдыктар турган кесте тогошуп, салт мареке жакшылыктын аяны. Кылымдардан тийген элге салымы, ак буура үнү бүркөт башка канымды, күмүш сөйкө айдын тийип жарыгы, ойын салат күмүш төштүү балыгы, жалпы ката күн да түшүп жээгине жүрүш алды, бетин жуат аныгы. Ош калаама болсо 3000 туп-туура, андан улуу аксакалдуу ак буура, көңүлүмдү ээлейт улуу салтанат, салыштырсам сапар алыс аккууга. Ушул суудан Үрстөм аты ыракыш, ушул суудан ичкен чыгар аккула. Ак буурага аяр карап жарыптана, Сулайман тоо боюн керес шаттана, куланы өктөн кыймыл кирип жериме, төшү түктүү жердөсүнчө даңктана, мындай жерге эл достугу ширелген, күйүт качып, баш багалат баккана. Билем унутпайм, кантип унутам тарыхты, бабалардан келе жаткан жарыкты, Сулаймандын тийип нуру батасы, бул ыйыктоо жамы журтту маарытты. Алла Таала буйрук кылып насипти, таңы кечи чача берсин байлыкты. Бакыт эмне, байлык эмне ынтымак, дүйнө өмүр түгөнбөгөн күн чубак, күжүрмен эл жердин бетин саймалап, бука улчуң жигиттери булкунат, мындай жерди бар токчулук уялап, мындай элдин урпактары кулпунат. Кыргыз, орус, өзбектин ичинен бакыт байлык эмне экенин түшүнөм, карегиме бүт сиңирип алгансып, бали ош дейин чоочуп туруп түшүмөн. Келген куштай жылда келип бир жолу кубат алам балбан жердин күчүнөн. Мына ошондо ак буурадай кире алам, кырчын кестей шартылдашып жүрө алам, кылымдардын аралыгын каарытып, шамал сындуу толкундарды сүрө алам. Улуу журтум мен алпештеп койгондой, доорлор менен үн алышып күл алам. Мына ошондо Сулаймандай күй алам, дартка даба ырмөмөсүн түйө алам, адам тургай курт кумуртка баарысын жандай көрүп чын пейилден сүйө алам. Тиз алдына бүт азапты чөгөрүп, журт башына бак таалайды үй алам. Кана жалпы оордуң ардан тургула, башты ийип шаарга таазим этели, алаканды жүзүңөргө суңгула, келечекке бата берип кетели. 3000 эмне, 3000 жылды аркалап, Ош түбөлүк жашай бергин дешели. Жашаушум түбөлүккө жашагын, соогу тийип жалпы берген батанын, гүлдө ошум көкчулганып тазарып, дүйнө жарып, дүңгүрөсүн атагың. Ынтымакта доорон сүрүп улуттар, каарыбастан шыдыр болсун сапарың. Омейин. Биздин көрсөтүүбүз дагы ушул ак бата менен бүткөнү калды. Үрстөм мырза, мына сизге дагы Алла Таалам чыгармачылык бийиктиктерди берсин.
жасаган иштериңиздер ар дайым ийгилигин берсин деп тилек кылалы. Рахмат. Жалпы телегөрүүчүлөрүбүзгө мына өзүңүз айткан ак батадан кийин бир эки ооз сөз менен коштошсоңуз дагы анан бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктасак. Эмне дейм алтындарым? Біз алаканы колу бекер элемеспиз. Келечек кааласа, Кудай кааласа, бир чоң ийгиликтерге жетебиз. Ал тургай мындай деп айта алам, мына сука экөөбүз ушул жашоону көргөнгө жетебиз. Мындай да такай жакшы болбогондо эле такай жаман болбойт. Заман ош күйүшү менен өзгөрүп турганы менен кызык да. Ошондуктан кааларым бизге эң биринчи сука эмне керек экен? Ынтымак керек экен. Кыргыз деген туудун астына биргелик. Ооба, же татаны билүү, салт санааны билүү бул өтө жакшы нерсе. Бирок чокубузда бир нерсе болуш керек. Мөңгү жалгыз сыяктуу, Саякбай, Манас, Чыңгыз жалгыз сыяктуу, кыргыз дегендер жалгыз эле болуш керек. Ушу жалгыз туудун астына келелик. Кудай тилегиңизди берсин. Кудай тилегиңизди берсин. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушу биз күн менен түн теңелип жаңы улустун улуу күндөрүндө турабыз. Ушул күндөрдөгү ак тилекти кабыл болсун деп тилек кылалы. Рүстөм мырза, мына өзүңүздүн Оштун 3000 жылдыгына жан дүйнөңүздү жарып чыккан ырларыңызды окуп бердиңиз. Биз муну эл журтубуз укса, мына ушул ырдан таасир алса, жалпы кыргыздын башын бириктирем деп жүргөн сиздей уулдарыбыз арбын болсун деп ак батасын берер. Сиз өзүңүзгө кызык мындай деген эме бар. Айыкпаган дартым бар, күй түгүштү Ферганал. Фергана боюнча мен могу жерде ооруп турган жерим бар да. Ушул жер оңолсо бүтүн Борбордук Азия оңолот да. Ушул жерге Кудай тынччылык берсин. Ушул жерге Кудай немесин чарсын, мээримин чарсын. Ушул жердеги байлыкты ушул жака беришибиз керек. Атынан жакшы болот. Туура. Жалгыз кыргыз эмес, жалпы Борбордук Азиядагы мамлекеттер башын бириктирип, дүйнөгө суктана турган, дүйнөнү таазим кылдыра турган, дүйнөнү тизе бүктүрө турган чоң биз улуу башталыштардын башатында турган калктардын, улуттардын, ошондой дөөлөттүн ээлеринин бири катары ар дайым башыбыз бийикте болсун деп тилек кылалы. Рахмат. Рүстөм мырза, туурабы? Башка ой. Биз ошого тилек кылалы, жакшы тилек жарымырыс дейт. Элибизде ынтымакчылык, биримдик, токчулук болсун. Ошону көрүп, ошого сыймыктанып, ошого баш көтөрүп жүргөндү жараткан насип кылсын деп тилек кылалы. Ишиңизде ийгилик болсун. Чоң рахмат. Биз ушуну менен бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып, жалпы эли журтубузда ынтымакчылык, береке, токчулук, бейпилчилик болушун, жаңырган жылыбыз, жаңырган күндөрүбүздө Алла Таалам ар бир үйгө, мамлекетибизге, эли журтубузга, жалпы аалам элине жакшылыктарды берсин деп тилек кылуу менен бүгүн көрсөтүүнү жыйынтыктагым келет. Кийинки жакшылыктардан, кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.